Ой, устатыңар жакшы кетип калды. Устатыңардын да жашаса болмок деген сайын аябай жүрөккө тийип, баягы ата-энесинен ажыраган баладай болуп. Эй, бале, биттиби? Мен жылкычы, сен чабан. Негизи мамлекет мага эмне кылып койду деп, мен мамлекетке эмне кылдым деп жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Жан өпкөсүн, жүрөгүн жулуп жүргөнгө дайын да кыздар үчүн. Урпакка улагатты болгун келсе, сыйлагын акени де ананы да. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде өзгөчө сонун эфир болгонун турат. Бизде конокто бүгүн жаш таланттуу төкмө акындардын сап башында турган Арген Биймырза уулу жана Нурсултан Малдыбаев. Өзүңүздөрдү бир аз тааныштыра кетсеңиздер. Мен Биймырза уулу Арген 1998-жылы Талас облусунда Кең Арал айылында жарык дүйнөгө келгем. Учурда Борбордо окуп жана Кыргыз улуттук манас театрында иштеп келем. Нурсултан. Мен Малдыбаев Нурсултан, Нарын областына караштуу Нарын районунун Дөбөлү деген айылында туулуп өсүп чоңойгом. Бишкек мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктагам. Учурда ошакта магистратура жагында окуп атам. Жана манас театрында эмгектенип, иштеп, элге кызмат кылып келе жатабыз. Анда биздин эфирибиздин башында эле өзүңүздөрдүн аспаптарды колго алып, элибиз менен саламдаша албайлыбы? Өзүңүз кантсаңыз. Сонундан айтсам саламдың, ой, мында Сокол Медиаң аманбы? Чакырган соң атайы биз таң алдыга таштап жөнөдүк, мына шашылып алга кадамды. Эфирине киргенден өзгөчөң ичи кең экен, алпаруучулар жакшы экен, телегейлери тең экен. Бактыгул досум чакырган, бактыгул досум эрекен. Ой, бул жердин бакем ойлосом, башчысы даң өз экен, жакшысы даң өз экен. Айтор башы дагың өз экен, көзү дагың өз экен. Анын айтылган ар бир сөздөрү улуу сөз экен. Андыктан Сокол Медиа чакырса, Нурсултан экөөйүнүме көбүз шашып келдик берге. Чакырган соң атайы басып келдик берге. Калган каткан кеп болсо, карындагы сөз болсо, чачып берсек экен деп, аз болсо дагы эфирдин ачып берсек экен деп келип турган маалыбыз. Андыктан кабыл алыңыз, көдөндөн ырды чачалы, көркөмдө ырдың ачалы. Андыктан бердим кезекти, Нурсултан иним ачылып, көңүлдөн ырды төгүп кет. Айтор Сокол Медиа кандай экенин комузуң менен карачы, калдайган кыргыз калкыма көңүлүңдү бөлүп кет. Өзүңө бердим кезектиң, андан өзгөчө ырдан төгүп кет. Анда мен алайынчы кезегимди, агабыз кылгандан соң жетегиңди. Эй, бале. Барысын төгүп кеттиң Арген байкем, аркасынан кууп мен бүгүн жетеминбе? Сулуу кыз эки акынды чакырганда, төгөйүн балым менен эй шекеримди. Эки акын маңдайлашып келип калды, жакшы адамдар жапса экен этегимди. Амандашып кеткиле деп буйрук берсе, эл менен саламдашып өтөмүнбү? Бул жака чакырыптыр Сокол Медиа, акындар журтка болсо өтө үлгү.
анда мен комузумду колго алайын, асыл жакшы кептердиң ойго алайын. Атайын эфириңерге келгенден соң агайын, ойлободум эй пайда жайын. Сулуу кыз эфирге чакырган соң, маңдайлашып келейин эй жай карайын. Байкебиз бакты болду мактап кетти, мен болсо сулуу кыздың эй айланайын. Атайын амандаш деп тургандан соң, алкынып кантип бүгүн сайрабайын. Келген соң өзүң менен маңдайлашып ырдайын, агайыным таңдай катып. Бейкуттук ушул жакшы бул өмүрдө ырдашып турган бизге эй кандай бакыт. Жакшылыкка ташталган кадам болсун, комустун үнү чыккан эй заман болсун. Акыным деп төргө бизди чыгарышкан, силердей жакшы адамдар аман болсун. Баракелде. Вали. Кийинки суроо болсун сиздерге. Ушул өнөр жолуна кантип качан келип калганыңыздар, биринчи кадамдарыңыздар кандай болгон, ошол тууралуу айта кетсеңиздер. Биринчи өнөр жолуна 2014-жылы жаңы Борборго биринчи жолу келгенде Айтыш коомдук фондуна баргам. Устатым Элмирбек Иманалиевдин акындар мектебине ошол жерден үлгү алам деп, устатымдын этегин кармап сабак алсам деп Айтыш фондко барып, ошондо башталган акындыкка киришүүбүз. Биздики 2017-18 жылдар башталган. Алгач мурунку агаларыбыздын айтыштарын көрүп, Элмирбек Иманалиев, Аалат Уткучев, Азамат Болгонбаев, Амантай Утманалиев деген агаларыбыз, устаттарыбыз ошолордун айтышын көрүп кызыгып чоңойгонбуз. Анан көп жерге барганда мен айтып жүрөм, айтышты мен мурда кийин билбей 2014-жылы билип, таанышып, анан ошондон баштап кызыгып, изилдеп айтыштарды көрүп, анан өзүм төкмакын болом деп далалат кылып, колубузга комуз алып, комуз үйрөнүп, биздин убакта жаш талант деген болчу эле, ошол жаш таланттарга катышып, ал жактан райондукка өтүп, райондуктан облустукка өтүп, анан республикалыкка өтүп, агаларга амандашып, саламдашып, Элмирбек Иманалиев агабыз айтат го, ошо Тууганбай Абдиевке жолуккандачы, мындай адам десем да кичинекей болуп калат дейт да. Ошондой мага жалпы акындар ушундай сезилген да, мисалы үчүн ошол улуу агалар эмес, кийинки агалар деле башкача бийик сезилчү да. Анан азыр жапыс экен деген нерсе эмес, бирок жанына келдиң, аралаштың. Бул менин кыялдарымдын бири болчу. Төкмакындар менен бир жүрүү, аралашуу, өнөргө баш багуу деген Кудай буйрса ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашырып келе жатат. 4-5 жылдын жүзү болду айтышка келатканыбызга. Акырындан кызматыбызды кылып келе жатабыз. Дагы да Кудай буйрса жараткан дем берсе, күч берсе кыла беребиз. Рахмат. Деги эле ушул төкмөлүк сиздерге ким тарабынан өткөн же үй бүлөңүздөрдө ушундай таланттуулар барбы? Таланттуулар бар. Менин 4-чү бабам, чоң атамда жамакчылык болгон. Өзү жамактап, айыл ичинде ырдап жүргөн экен. Эл ичинде азырга чейин айтылып жүрөт. Чоң атамдын ырдаган ырлары, ошо айыл ичинде жамактап койгондор. Тайке тагаларымда дагы бар. Эр тайын тартат дейт. Ошо тайларым бардыгы өздөрү ырга жакын адамдар. Тайкелерим ыр жазат. Бир тайкем өзү аккордеон тартып ырдап да жүрөт. Жакшы. Негизи кайсы төкмакындын түпкүлүгүн сүрүштүрсөк, бул канында болчу нерсе. Төкмөлүк деген бул өнөр кыргыз, казак элде бар деп айтабыз го. Ошонун ичинде кыргыз элинде көбүрөөк басымдуураак өнүккөн десек дагы жаңылышпайбыз. Анткени бул кандан канга өтчү өнөр. Мисалы үчүн башка өнөрдө аракет кылып үйрөнсө болош керек деп ойлойм. Эми чоң деңгээлге чыкпаса дагы бирок аракет кылып жасаса болот. Бирок эки сөздүн башын кошуп, ордунан ыр төгүп, биринчи сабын айтып келатып, экинчи сабын ойлонуу бул чоң жоопкерчилик. Актёрчулукту, аткаруучулукту, комузчулукту, ырчылыкты баарын талап кылып, анан баары биригип келип ушу төкмакындык, манасчылык өнөрдү түзсө керек. Биздин каныбызда сөз Арген аке айткандай канында болуш керек.
Сен жети атаңды сүрүштүрүп келсең сөзсүз бирөөсүндө чыгат. Ошол сыяктуу мен чоң энем айтып калат, чоң атаңдай ыр дептери бар болчу дейт. Кийин жоголуп кетипти да. Ошо ыр жазчу дейт, бирок көрмөкчү эмес экен. Ошо мен чоң атабыз каза болгондон кийин дептери да бизге мурас болуп калган жок. Тай жагымды сүрүштүрсөм дагы чоң тайнем казак кызы болуп келет. Өзүм тайнем болсо кошокчу, жамакчы адам болгон экен. Апабыз айтып калат. Эки жакта тең бар. Өзүмдүн апам түз ырдабаса дагы баары бир канчанчы бир атаң болгондон кийин ал сенин кан кой бербейт да. Кан кой бербейт, каныңан кууп келет деген нерсе. Эң сонун. Азыр соц тармактарда сиздер өзгөчө бир адамдардын көңүлүн бурдуруп атасыздар десем да болот. Башкача бир ошо төкмөлүккө салып коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү чыгарып жатасыздар. Ошол идея кандай, кантип келип калган сиздерге? Султан өзүң жооп берем. Бул идея негизи биз азыр Кыргыз улуттук манас театрында эмгектенип иштеп атабыз. Ошол жака чогулуш болуп барып калганбыз. Дастанчы Азамат Асанбеков деген бала, Жылдызбек Төрөканов деген төкмакын агабыз. Анан ал жактан биз бир адамдарды күтүп калдык да. Күтүп калган жөн отурбай мен ушундай кылып ийбейлиби? Балким кете ал убакта каар жаап атты, биринчиси каар жаап атты. Келип каардырга азыр учурдан эмне болсо ошол учурдун көйгөйү тез тарайт го. Анан ошентип ошол каар дегенди тарттык. Андан кийин Азамат экөөбүз күтүүстөн отуруп калып айттым, жүрмө свет өчүп атат, тартып коебуз. Ак үйдүн артында артыңда ак үй болсо, колуңда комуз болсо кызыгып көрөт дедик да. Бул айткандай эле жакшы не дейт, просмотр топтоду да, көрүүчү топтоду да. Андан кийин үчүнчүсүн биз дагы 8 мартта биз дагы өзүбүз теннис ойноп атып, анан дагы тартып коелу деп идея кылып тартып койдук. Эми бул жакта эч кандай нерсе жок. Элдин көңүлүн көтөрүп атсак, элге бир жакшы маанай тартуулап атсак, бул жакшы жагынан кабыл алыш керек. Ошондой эле болду. Элдер жакшы кабыл алып атты. Анча-мынча видео жазат. Бизден да көп көрүүчүлөр сонун комментарийлер жазыптыр ошол видеого. Анда көрөрмандарыбызга бир ырдесте тартуулабайсыздарбы? Келиңиздер анда Ашыралы Айталиев атабыздын Жылкычын ыры деген чыгармасын аткарып берели. Asıl bir tukum mingenim, salıkındır jaylou жүргөнüm, eriktim жылкы кайтарып кайдасың келчи сүйгөнüm. Жылы коттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жеп бар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым келчи сүйгөнüm. Jelge жалбырак, ыргышта бүркөт аргымак, камыкпа келет деген сибең ай, карайт көктөңө жалдырак. Кубанам жылкы баккан кыялым учуп асманга, жаныма келсең болбойбуң ай, жылкылар жушап жатканды. Мен жылкычы, сен чабан, кыйкырып добушун салам, өлкөбүз үчүн иштейлиң ай, өркүндө өссүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейлиң ай, өркүндө өссүн гүл заман. Анда кийинки суроо болсун, эми сиздер коңшу өлкө Казакстанга дагы барып жүрөсүздөр, айтыштарга катышып жүрөсүздөр. Ушу Казакстан менен Кыргызстанда мамлекет тарабынан көңүл буруулар боюнча айырмачылыктар кандай? Көп болсо керек, Мамлекетте айырмачылык мурун болгон.
азыр Кудайга шүгүр бизде жакшы Кыргыз улуттук манас театры ачылгандан бери бул нерсе азыр биз мактаныч катары дагы, сүйүнүч катары дагы айтсак болот. Жалпы төкмө акындардын башы биригип бир театрда иштегени бул чоң нерсе. Мындай нерсе азыр учурда Казакстанда жок. Бул жагынан дагы Кудайга шүгүр. А бирок Казакстанда колдоо көп болду, айтыш көп болду деген менен бизде айтыш бир жылда 4-5 айтыш болот экен. Мындай ойлонуп көрсөң, бирок ал дагы жакшы нерсе экен. Көп болгон сайын мунун баркы кетип калчу дагы нерсе экен да. Азыр бизде айтыш аз эмес, Кудайга шүгүр. Былтыр бир топ айтыш болду. Быйыл дагы жакшы айтыштардын жоболору жазалып атат. А Казакстанда айтыш болгондо ал жакта мамлекет колго алат же болбосо жеке спонсор адамдар уюштуруп берет экен. Бизде дагы Кудайга шүгүр айтыштар жакшы уюштурулуп келатат. Театрыбыз бар, айтыш фонд бар, Маданият министрлиги бар, жана жеке спонсор агаларыбыз бар. Кудай буйурса быйыл кыргыз-казак айтышын уюштуруп берем деген биздин агаларыбыз бар. Ошол ишке биз дагы аракет кылып атабыз. Негизи мамлекет мага эмне кылып койду деп, мен мамлекетке эмне кылдым деп жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Маданият министрлиги айтыш өткөзөт, тиги айтыш өткөзөт дебей, өзүбүз дагы аракет кылып айтыш өткөзсөк, бири-бирибизге пайдабыз тийсе, бул жакшы нерсе болуш керек. Анан эки элдин жалпы айтышы бир-аз айырма бар, бирок калганы окшош. Ал эми элдин кызыгуусунда айырмачылыктар байкалабы көрүүчүлөр тараптан? Казакстанга барганда негизи элде төкмө акындарда айтышта эки элде бар деген менен бирок бир-аз айырмачылыктар бар. Кыргыз акындарында болсо нарк салт дегенди бийигирээк кармашат, улууну сыйлашат деген сыяктуу. Мисалы үчүн Арген аке экөөбүз айтышып калсак, 1-2-3 жаш айырмабыз болсо дагы баары бир ага катары бул киши биринчи сөз башташ керек, андан кийин ини катары биз сөз башташыбыз керек деген сыяктуу. Казакстандагы айтыштарда андай жөрөлгө жок. Булуу кичи деген жок. Аял киши, бизде аял киши баштаса, аларда эркек киши баштайт деген сыяктуу. Жалпы элинде болгон айырмачылык, биздин эл Казакстандан келген акындарды жакшы түшүнөт. Анткени буга 2003 жылдан бери казак-кыргыз айтышын тынбай өткөрүп келат, 8ден казак чакырып келат. Эл дагы ошого көнгөн, көрүүчүлөр даяр болуп калган, казактын тилин түшүнө баштаган. Жылда бир казак-кыргыз айтышы өтөт деп эл кадимкидей күтөт да. Казакстанга барганда бизди 1ден, 2ден чакырат. Ал жака барганда Казакстандын жери да кең го. Биз Петропавл деген жерге бардык го. Ал жака барсак, ал жактын маданияты бөлөк. Биздин кыргыз эмес, Алматыны түшүнбөй калышы мүмкүн экен да алар. Элде болсо, биздин эл болсо экөөнү тең колдойт менин байкашымча. Тигил жакта бир аз азыркы учурдагы айтыштын деңгээли ошондойбу. Кыргыз акыны чыкса деле, казак акыны чыкса деле биздикинчелик колдоп кыйкырган элди көрбөйсүң. Азыр бизде бир убакта буларда айтыштын алтын доору болгон экен да. Мухаммеджан Тазабеков, Бегар Шойбеков деген агалар болду го. Ошол учурда айтыштын гүлдөп турган, айтыштын болуп турган учур экен. Биздики Кудайга шүгүр алтын доорубуз эми келе атса керек деп ойлойбуз. Арген мырза, сиз Нурайым айым менен айтышка чыгып калдыңыз эле. Ошол айтыштагы сүйүүңүздүн чындыгы барбы? Эми ал айтыш акын болгондон кийин айтыш чыгарыш керек да. Сахнада кандай болсо дагы айтыш чыгарыш керек. Айрыкча кыз жигиттин айтышы болгондо өзүң теңдүүлөр менен сүйүү багытына гана кетишиң керек да. Башка маселени кандай козгойсуң? Ал дагы үй бүлөлүү болбосо, мен да үй бүлөлүү болбосом, жигит болгондон кийин ар бир кыргыз жигити сүйүүсүн арнаганга жан өпкөсүн, жүрөгүн жулуп жибергенге дайын да кыздар үчүн. Анын сыңарындай ошол убакта экөөбүздүн жаш курагыбыз тең чамалаш болгондугунабы кыз жигит айтышын кылыш керек болгон, анан кыз жигит айтышын чыгарабыз деп ошондой багытта кетип калган да биздин айтыш. Бирок азыркыга чейин эле уланып ал токтобой келатпайбы ал айтыштын этеги. Негизи эл экөө, мисалы үчүн Арген аке менен Нурайым эже чыкса, экөөнүн жашы тең. Бир кыз бир жигит чыгып атса, бирөө солкулдаган кыз болсо, бирөө дүкүлдөгөн жигит болсо, анан эл сүйүүнү күтөт да. Эл экөөнүн сүйүүнү күтөт, сүйүү айтышын, кыз жигит айтышын күтөт да. Экөө чыгып алып саясатты эки жакта агып отурса болбой. Анан мисалы үчүн бир айтышка чыгуу керек болсо, ошого канча даярданасыздар? Анан ошол даярданып чыгып алып, ошол жактан сөзүңүздү такыр унутуп калган учурлар болобу? Ал учурларда эмне кыласыздар? Көп болот андай жагдайлар. Ар бир айтышкан негизи
ар бир акын бардыгы эле калп айттырбаса керек, дайындан чыгыш керек негизи эле айтышка чыгып атканда. Бул элдин ошончолук чоң жоопкерчилик, бир элдин намысын талашып аткандан кийин акын өзүнүн жоопкерчилигин да караш керек да. Анын сыңарындай ошол эле мисалы республикалык өлкө ичиндеги айтыштарга дагы дайынданып чыгыш керек. Эл аралык айтышка чыгып аткандан кийин ал эселеп дагы эки эселеп жогорулайт жоопкерчилиги. Бүтүндөй Кыргыздын намысын талашып аткан акынга албетте чоң дайындык керек, көп маалымат керек. Исмайыл Борончиевдин айткан жакшы сөзү бар. Дайындыгы бар акын, дайыны жок акынды барскан менен башка чапкандай болот депчи. Анын сыңарындай дайынданып дайым акындар камдуу жүргөнү жакшы. Ошол эле экинчи сурооңуз, сахнага чыгып өзүңдүн ой топтоп даяр жүргөн, ушуну айтсам экен, ушундай кылсам экен деп жүргөн ойлоруңду жоготуп койгон учурлар көп болот. Ал кандай учурда болот? Өзүңдө багы элдин сүрөөнүнө, коштоолуна алдырып жибергенде өзүңдүн эмоцияңды кармана албай калган учурлар да көп болот да. Ошол учурдан кантип чыгып кетесиз? Андай учурданбы? Не дейсиз буга? Секреттери бар. Айтпай турганбы? Бөлүшпөй турганбы? Айтпайсызбы ошондо? Жок. Ушундай учур болду беле? Ошо болуп кантип чыгып кеттиңиз эле? Кызыктуу учурлар, ошону айта кетсеңиз. Көп болот. Мисалы бизде бир ойду айтып жеткизиш үчүн бир уйкаш менен келатып, анан уйкашыңды узартып ийип келатып, өзүң концовка аягын таппай калган учурларың болот. Андай ар бир төкмө акындардын башында бар. Кээде таппай келатып, анан башка жака кетип баратып, кайра таап кеткен учуруң болот. Негизи ар бир акын өзү тыңгылыктуу дайындык жүрүш керек дейбиз го. Бирок жалкоолук деген касиет бул Кыргыздын канында кошо бар касиет деп ойлойм. Негизи көбүбүздө, мен баарыбыз деп айтпайм. Жеке өзүмдө жалкоолук деген нерсе көп. Дайынданса Кыргыздын ар бир акыны, биз көп айтабыз, ар бир акындын ар бир башкача кыры бар, ар бир башкача сапаттары бар да. Мисалы ар бир акын чокуу өзү дайынданса, деңгээлин билебиз да, баары казак менен айтышканга жарайт, баары керемет айтыш куруп бере алат. Бизде бир нерсе бар, жалкоолук деген нерсе бар да. Арген ака айткандай, эл аралык айтыш болгондо мунун жоопкерчилиги чоң болот да. Эки элге мындайча айтканда элчи катары дипломатиялык мамиле деген бар. Акындын бир сөзүнөн эки эл балким биригип бир сөзүнөн ажырап калышы мүмкүн. Бизде ушундай айтыштар да болгон. 2011-жылдары айтыш болгон. Ошол учурда эки элдин жаштары кадимкидей ажырап, ушундай нерсе болгон. Тарыхта не деген тарыхтар болду, кайталанган учурлар болду. Ошолорду билгизбей акындар үзүгүн улап, жыртыгын жамап, элди биримдикке чакыруу бул чоң жоопкерчилик, элчилик милдетти аткарыш керек деген сыяктуу. Жалпы төкмө акындардын моюнда чоң жоопкерчилик бар, ошону сезе билиш керек жана айтышка дайынданып чыгыш керек. Нурсултан мырза, сиздин ушу казак элинин аспабы домбура менен ырдап калганыңызды көрүп калабыз. Биздин элге да ырдап бербейсизби? Ырдап берейинби? Негизи домбураны дагы катар чертип жүргөн жайыбыз бар. Буга чейин дагы айтылып кетти, Казакстанда айтыш болду деп. Мен айтышка жаңы чыкканда домбура чертип чыккам. Эми чоң тайнелерибизде балким канда кичине болсо да болушу мүмкүн, бирок мен казактын маданиятына, жалпы адабиятына, поэзиясына кызыгып, бир аз ошолорду изилдеп чоңойдум. Анан домбураны алып черткенин себеби, мисалы үчүн биздин улуу агаларыбыз, устаттарыбыз айтат го, Ашыралы Айталиев, Исмайыл Борончиев, андан берки Элмирбек Иманалиев, Аалы Туткучев, бардык Баян Акматов, Асылбек Маратов деген агаларыбыз баары ушул жолдон өткөн. Мен билишимче домбураны чертишкен. Эми бул домбураны чертүү, комузду чертүү өзүмдүн жеке оюм, чеберчилик деп ойлойм. Эми ашыкча дөөлөт баш жарбайт дейт го, казактын аспабын билип дагы, казактын аспабын ырын билип айтып коюш бизге парыз. Эми бир тууган катары бул эки элди бириктирүүчү жакшы нерселер да. Кээ бирлер сын таккан дагы бар. Айтышка чыксаңар казактын огондору менен чыгып атасыңар, казакча кооп баратасыңар дегендер дагы бар. Негизи жерибизде чек ара болгон менен өнөрдө, пейлибизде чек ара болбош керек деп эсептейм. Жалпы эмнеге казактын огону менен? Эми биз кыргыздын огону албетте комуз, кыргыздын огону ата бабабыздын салты эң бийик биринчиде.
Бирок андан кийин мейли казактыкын чертип, мейли өзбектин ырында калган нерсеңди уланта бериш бул кемчилик эмес го деп ойлойм. Шымкенттик Бекмурат Анарбаев деген агабыздын ата эненин кадыры деген термеси бар. Жалпы ата энелерибиз аман болсун. Ошол агабыздын термесин аткарып берейин. Ыр эмес, терме. Кадырлаң ата-анаңды тырысымде, бірім бақ, бірім байлық ырысымде. Астындаң ата-анаңдын бағаланбас, алтынды гауһар, жауһар күмүсүңде. Ардақтай билақ сүт берген анашыңды, төрт бөліп тәтті ұйқысын түн içinde. Әкеңден қарғыс емес алғыс алғын, жұмақтың жүрім десе ким içinde. Атанаң жынды болса байлап баққын, бұл мәтел үлгі қыз бен ұл үшінде. Обастан атаналар даяр екен, бала деп отқа түсіп уй чүйгөн. Термелеп сөз айтамын саналыға, мұрынқың өлбөсүн деп баба мұра. Абайлаң атанаң ысналымасын, қарайла қайғалмасын қабағына. Урпақаң улағатты болғың келсе, сыйлағын әкені де ананы да. Анаңа не жазасаң алдың асыл, келеді деген мәтел балалуға. Ал беште балақанға сап жүрмесең, жаннаттың исі келмес танауыңа. Ғаламдың ғаламатын жиып терсең, арзы бас анашыңдың табанына. Жамағат жақсы білем жума барған, өмірдің артық жан жоқ уланаңдан. Ананы сыйла деген пайғамбарда, қолына қасиетті Құран алған. Тирүүсүндө төбөң үскө көтөрүп жүр, шуақ боп шапағаты шығар алдан. Жатыр ғой күні бүткөн күндө кетіп, құтылбас ешкім қачып бұл ажалдан. Сан соғып қалмағайсың асылдардың, басынан көшкен шақта мына жалған. Орының ой сұраған тола қоймас, 7 күн жер бауырлап жылағаннан. Осиет айттым жайсаң жамағатқа, керегін алар әркім саралап да. Қараусыз қалтырып жүр ата-анасын, кейбіреу жеткеннен соң балағатқа. Күнөсүн Құдай onun кешермекен, ей қалған соң надан дейтін жаманатқа. Ал пештеп жүргөндөр бар ата-анасын, қайтейін қара шелді қаралап да. Ағайын ата-эненин ардақтайлық, сай болуп адам дейтін саналатқа. Ағайын ата-эненин ардақтайлық, сай болуп адам дейтін саналатқа. Эми устат шакирт темасына өтсөк, сиздердин устаттарыңыздар кимден сабак алгансыздар, кимден билим алгансыздар? Бул акындык өнөрдө айрыкча устат шакирттик милдет чоң ролду ойнойт. Ар бир акындын өзүнүн устаты болгон, жана ар бир акын өзүнүн шакиртин тарбиялап кеткен. Ошол эле Тобулбулу Токтогул атабыздан баштап азыркы төкмө акындыктын чоң мектеби бул Токтогулдун мектеби деп айтылат. Ошол Токтогулдун мектебин улантуучусу Эл булбулу Элмирбек Иманалиевдин колунда 2014-жылдан бери жана шаарга жаңы келген эң биринчи келген жылым айтпадымбы 2014. Ошондон 2020-жылга чейин устатым колунда сабак алып, үлгүсүн этегин кармап, устатымдан акындыктын чоң көп устатым билген нерсесин алып калдым десем болот. Дайыма жанында жүрүп, сабагына барып, ошо Айтыш коомдук фондунда акындар мектебин таптап, көп акындарды үлгүсүн берчи. Устатымдын көп насаатын, үлгүсүн алып ошол жерде жүрдүм. Устатым Элмирбек Иманалиев.
Биз 2014 жылы келдим деп Арген ака айтты го. Биз 2018 жылы келгенбиз. Кийинчерээк кеч келдик. Алы Туткучев, Жеңишбек Жумакадыр, Элмирбек Иманалиев, Баян Акматов деген агаларыбыздын баарын биз устат көрдүк өзүбүзгө. Элмирбек байкенин колуна дагы 1-2-3 жолу бардык, айтышкондон жолугуп, көп жетише алган жокпуз сабагын алганга. Жеңишбек байкеден дагы бир аз сабак алдык, агабыздан алдык. Анан жалпы устат шакирт маселеси болгондо өзүмдөн улуу агалар, мисалы үчүн ошол Асылбек байке болсун, Баян байке болсун, Жеңишбек байке болсун, Алы байке болсун, улуу агалардын баарын устат катары эсептейм. Анткени бизге караганда Арген акелер болсун, өзүнүн өнөргө канча эртерээк келген, өнөрдүн ысык сууна эртерээк тоңгон. Негизи алам деген кишиге кез келген адамдын жакшы сапатын алууга болот. Мисалы үчүн бир акын комузду чебер ойношу мүмкүн, бир акын ордунан жакшы төгүшү мүмкүн, бир акындын сөзү салмактуу болушу мүмкүн. Ар бир акындын жакшы жайган алганга аракет кылабыз. Жалпы мен ошо өзүмдөн улуу агаларымдын баарын устатым деп эсептейм. Устатым Элмирбек Иманалиев деп калдыңыз. Ошо Элмирбек Иманалиев агабыз менен кандай кызыктуу күндөр өткөн? Устатым менен ар бир күнүбүз майрам болчу дейм. Устатым барда, устатым эртең менен таңкы саат 7-ден кечки түнкү 10-го чейин иштечи биз менен. Акыркы ошо өмүрдөн өтө турган жылдарынын бир акыркы 3-4 жылдыгында бизде үй бүлөсүнөн дагы биз менен көбүрөөк убактын өткөрчү да. Анткени балдары ойгон электе устатым жумушка келип, шакирттерине кайра балдар уктаганда түнкү саат 9-10дордо кирип барчу экен да. Жеңем айтып калчу. Балдары үй бүлөсүндө унутуп эле силер менен иштеп калды деп. Анткени 2 жылдык, 3 жылдык алдын ала пландарды коюп, 7 дубанды Кыргызстанды кыдырабыз деген жакшы пландарды, ойлорду болжоп планга киргизгенбиз да. Устатымдын бизге үйрөткөнү эми акындыкты гана үйрөткөн жок, бизге адамдыкты, жашоону, бул жашоодо жакшыны, жаманды бардыгын, ачууну, таттууну бардыгын үйрөттү десек болот. Өзүнүн ар бир көргөнү, башынан өткөргөн нерсесинин бардыгы сабакта. Устатымдын эки эле сабак айтып турат, бул жашоонун бирде багы билимди турмуш үйрөтөт, мен билгеним айтып жүрөмүн депчи. Турмуштан көрөсүңөр дечи да, көп нерсени турмуш үйрөтөт, бирок мен дагы билгенимди силерге үйрөтүп калайын. Анткени устатым ошо өзү сезген окшойт кетерин. Көп убактын биз менен өткөрүп, жанагындай аябай терең сөздөрдү убагында биз баалап, ошол сөздөрдүн баркына деле жете бербептир. Эми жаш болуп калдык да биз да. Бирок азыр эстесек, устатым билгендей көсөм киши болчу, өзү да аябай касиеттүү киши. 4 аягы төп жорго, анан алдын ала боло турган нерселерди аябай баамдап билип койчу эле, сезип элечи. Анан жакшы жөрөлгөлөрдү кылчу. Эртең менен таңкы саат 7-де ким келсе, бирден китеп белекке кылчу эле. 7-ден кечикпей ким келсе, бирден китеп белек кылып, ошондой жакшы жөрөлгөлөрдү баштап, ар бир шакиртине, ошол жерде 10-20дай шакирт болсок, 20 шакиртине бирөөнү мындай ар бирине бөлүп мээрим төкчү эмес, баардыгына бирдей мээрим төгүп, баардыгына бирдей көңүл бөлүп, ушундай улуулук сапаттар бар болчу. Бир адамдын жаман жагын такыр көрчү эмес, устатым только бир гана жакшы жагын көрчү. Жакшы жагын көрүп, билген акылын, кеңешин айтып, көп насааттарын үйрөтүп кетти бизге. Азыр жоктугуда билинип жатса керек сиздерге. Жоктугу аябай эле билинет, анткени биз ошондой улуу адамдын колунда сабак алып, устатыбыздын күнүгө жанында жүрүп, баягы атасынан, энесинен ажыраган баладай болуп эле өнөрдүн жолунда биз жетимсиреп калдык десек болот. Анткени аябай көнүп калганбыз, устатыбыздан ар бир кылып аткан ишибиздин бардыгын устатыбыздан сурачу элек да. Устатым мындай иш кылайын дедим эле, мындай болоюн дедим эле, бул жака мындай кылсам кандай болот, андай ырдасам кандай болот деп. Жалпы өнөр жолундагы багытыбыздын бардыгын устатыбыздан сурачык. Устатыбыз кеткенден кийин аябай эле оор болду. Көпкө чейин ишене албай, өзүбүз ошол устатыбыздан айрылып калганыбызга дагы нес болуп,
аябай бир жылдан ашык 2 жылдай жүрүп калдык. Ар бир эле ошо шакиртенин айткан сөз ушул да, ишене алышпайт да, дагы деле ишене албайбыз да. Баягы эл деле, эл ичине барсаң да эл да айта берет да. Ой, устатыңар жаш кетип калды, устатыңардан да жашаса болмок деген сайын аябай жүрөккө тийип, баягы ата-энесинен ажыраган баладай болуп, үстөккө босток азанын үстүнө аза берип эле баягы кайгырып, жоктоп, эл алдында билинбейт, бирок мындай өнөрдүн өзүң жалгыз жүргөндө, мындай турмушта, жай турмушта аябай сезилет да. Эми жеке жашоого өтсөк, качан үй бүлө курайын деген ойлоруңуздар бар? Жеке жашоого өтө турган болсок, буйруса быйыл турмуш курсакпы деген жакшы максат, ниеттер бар. Үйдөгүлөр дагы айткан сөзү ушул, тууган уруктун дагы дос жора жолдоштун баардыгын айткан суроолору, сөздөрү ушул болуп калат экен. Анткени менин курагым келип калды, Нур-Султанга да бар го. Менин курагыма келгенче бул ойноп күлө турган убагы. Буйруса быйылкыга ниет койгонбуз. Буйруса күздө деп атабыз. Ой деп койбойсузбу. Анда жүрөгүңүз бош эмес, Жүрөк бош эле. Шашылгыла. Айтты го, экөөбүзгө тең жооп берди. Бизге азыр эртерээк деп атат. Бирок үйдөгүлөрдүн айтканда биздики дагы ушул. Учур келип калганда ушундай сөз көп айтыла берет экен да. Мурун байкач эмесмин. Жада калса дос тууган деп айтып кетти го. Айтышка чыккан тема ушу менен эле да. Кайсы айышка чыксаң бойдоксуң, качан үйлөнөсүң деген тема менен азыр айтыш бүтүп атат ошо менен. Анан Кудай башыбызга бак берсе, Кудай буйрган күнү үйлөнөбүз деп атабыз, бирок адамда план деген болуш керек. Быйыл эмес, Кудай буйрса эмдиги жылдардан үйлөнөлү деген ниетибиз бар. 2024 Кудай буйрса. Арген мырзанын аткаруусунда бир чыгарма угуп, андан соң эфирибизди жыйынтыктайлы. Жакшы болот, анда Эстебиз Турсуналиев атабыздын Андек деген чыгармасын ырлап берейин. Ей, Орген. Бышканан делек көзүңдөй мага жар керек. Кыялы кымбат эң сонунда кандай жан сизге пар келет. Кандай жан сизге пар келет. Сен бирей тонунулары, мен болсо куштун тынары. Уларга тынар жолукса да таркабайт беле кумары, таркабайт беле кумары. Сен бирей көлдүн балыгы, мен болсо сүзгөн кайыгы. Балыкка кайык жолукса да болбостур калкым айыбы, болбостур калкым айыбы. Сен бирей бышкан чиесиң, уктасам түшкө киресиң. Убара кылбай адамды да кай күнү колго тиесиң, кай күнү колго тиесиң, кай күнү колго тиесиң. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти окшойт. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.